Жалал Абад шаарындагы мечиттерде жума намаз окуганга убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда учурда шаарда коронавирус жуктургандар көп катталып, кырдаалык курчуп жатат. Мындан улам шаарды кыштап массалык топтолууга бөгөт коюу үчүн ушундай чечим кабыл алды. Буга чейин Жалал Абад шаарында 2 күндүзгү стационар ачылган болчу. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетеринде күч органдарындагы 4 жетекчиге генералдык наам берди. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиргендей, Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен министрдин орун басарлары Алмаз Оразалиев менен Мирлан Каниметов генерал болушту. Ошондой эле УКМКнын маалымат кызматы төраганын биринчи орун басары Талантбек Салиев генерал-майор наамына ээ болгонун билдирген. Милициянын генерал-майору наамын алгандардын катарын Ош ОИБнин жетекчиси Малик Нурдинов да толуктады. Кыргызстанда бир суткада 470 кишиден коронавирус табылды, 5 бейтап каза болду. Кыргызстанда өткөн суткада 470 кишиге коронавирус инфекциясы жуккан аныкталды. Бул тууралуу 17 октябрда республикалык штабтан билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Бишкек коронавирус жуктурган жаңы 98, Ош шаарында 38 учур катталды. Чүй облусунда 32, Ош облусунда 97, Таласта 7, Бирөө Нарында, Ысык Көл облусунда 17, Жалал Абадта 98, Баткен облусунда 82 жаңы учур аныкталды. Ошентип илдетти жалпы жуктургандардын саны 51490го жетти. Акыркы суткада вирус жугузуп алган дагы 5 бейтап кайтыш болду. Анын 3-өө Ош облусунда, Бирөө Нарында, Бишкекте 1 учур катталды. Март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны 11008 кишиге жетти. Бир сутка ичинде 221 бейтап сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Ооруну жеңип чыккандар 45509. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 23053 бейтап стационарда, 20049-у үй шартында дарыланууда. Кереги жок мамлекеттик структуралар жакын арада жоюлат. Өкмөттүн маалымат кызматы президенттин милдетин аткарууга киришкен премьер-министр Садыр Жапаровдун элге кайрылуусун жарыялады. Анда өлкөдө реформалар боюнча комиссия түзөрүн айткан. Ошондой эле жакында жасала турган реформа жана экономика тууралуу дагы кеп болгон. Жапаровдун айтымында заманбап технологиялар чиновниктердин жана бюрократтардын салмактуу бөлүгүн кыскартууга жол ачууда. Ошондуктан кереги жок мамлекеттик структуралар жакын аралыкта жоюлат. Жаңы доор мамлекеттик башкаруу системасында жаңы мамилелерди талап кылууда. Айрыкча президенттик аппаратта, өкмөттүн аппаратында катуу өзгөрүүлөр, оптималдаштыруу болот. Кыскартууларды биз өзүбүздөн баштайбыз деп айтылган кайрылууда. Ошондой эле Жапаров коронавирус пандемиясына өлкөдөгү саламаттыкты сактоо тармагы даяр эместиги ачыкка чыккан жана ал учурда алынган насыялардын текшерилерин билдирген.